болду. Ишке жетип калды да. Светибиз өчүп, ар беле болуп атат. Кулон болуп, ар жамгыр жааган сайын бизде ушундай. Biz söz түрдө бул боюнча бул материалды прокуратура органдарына берүүнү чечтик. Damlarla kurup versen yerlerine kişine ortaya çekildik ona göre. Экстремальный значение. Биздин божомол боюнча Ош шаарынын аймагында май айында жаан-чачындын көп болуусу күтүлөт. Около 15 асар. Насиба Газиева күн бүркүрөп, аба ырайы өзгөрөр замат эле керектүү буюмдарын жыйнап камына баштайт экен. Анткени жыл сайын эле анын үйүнө сел ташкыны келип түйшүк жаратат. Мына бетонду үстүдөн девалды арасынан суу жарып чыгып, суу өтө көп келди. Эч нерседен кабарыбыз жок эле отурат элек. Капысынан эле сел келип короону каптап кетти. Суу дубалдарды жарып эле кирип келди. Дагы жакшы мына жерде чукур бар эле. Болбосо үйүмү каптап калмак экен сел. Бир катар девал антарылып түштү. Апрель айынын башында жаап өткөн катуу жаан-чачын Ош шаарынын аймагында бир топ эле ызычуу маселелерди жаратты. Полный затоп болду. Ишке жетип калды да. Светибиз өчүп, ар беле болуп атат. Кулон болуп, ар жамгыр жааган сайын бизде ушундай. Толуп кетет. Азыр саат 6-дан бери түнү менен эмчиси иштеп атат. Сууну тартып атат. Орный анан көргүлө, пожалуйста. Сууну агызып атат. И то до конца тартып элек. Эртең 6-дан бери тартып атат. Сел ташкыны бир гана турактуу үйлөргө кирбестен номер 2 поликлиниканын жертөлөсүн толугу менен суу каптап, керектүү делген документтер суу астында калган. Хозтоварлар, мыломоющийлер, гипс, шпаклёвочный материалдар, цементтер бар. Архивный документация бар. Не болду алар жараксыз болду? Жараксыз болду, тартып атышпайбы? Эч нерсе калган жок. Мындай катуу жаап өткөн жаандын кесепетинен 35 турак үй, 14 көп кабаттуу үйлөр жана 4 мамлекеттик объектилер, жолдор зыянга учураган. Жалпы чыгым 1,8 миллион сомдон ашкан. Ош шаары жана Кара Суу районунун кээ бир айыл өкмөттөрүнүн территориясында ошол чогулган суулардын кесепетинен сел агындары пайда болгон. Ошонун негизинде бир 10 чакты үйдү, анан 2 соц объекти болсо поликлиниканын подвалдарына, короолоруна суу кирип кеткен. Бүгүнкү күнү граждандык коргонуу комиссиясынын составы иштеп жатат. Бүгүн эртең болгон материалдык чыгымдардын баардык эсебин чыгарып, биз ошого кесепетин жоюу боюнча иштерди жүргүзмөкчүбүз. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан өз учурунда сел коркунучунан коргонуу иштерин жүргүзүү керектиги туурасында эскертүүлөр жергиликтүү бийликке да жөнөкөй жашоочуларга да берилген. Бирок ага карабай алдын алуу иштери аткарылган эмес. Бул маселе бар. Мына март айында биз атайын инициировать этип, премьер-министрдин буйругун чыгарганбыз. Бардык жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнө, министрликтердин ведомствонун башчыларына ушул апрель-май айында, апрель-май айынын ичинде, марттын аягы менен кошулуп, ишемиликтерди өткөрүү боюнча. Именно ошол арыктарды, сел жүрө турган каналдарды тазалап, ошол сууларды өткөрүү боюнча маселени чечүү үчүн, жазга даярдык көрүү үчүн ушундай иштерди жүргүзүү максатында ошол буйрукту чыгарганбыз. Бүгүнкү күндө тилекке каршы кээ бир жерлерде ошол иштердин толук кандуу аткарылбай жатканына күбө болуп атабыз. Мына алып айта турган болсок, мына Ош шаарындагы биринчи поликлиника ошол Кара Суу районунун Төлөкөн айыл өкмөтү менен бир чек арада турат экен. Төлөкөн айыл өкмөтүндөгү ошол арыктын 10 жылдан бери жергиликтүү эл айтканына караганда 10 жылдан бери тазаланбаганына байланыштуу ошол арыктан суу ашып кетип туруп, ошол поликлиниканын подвалдарына суу толуп калган. Эми азыр комиссия иштеп жатат. Биз сөз түрдө бул боюнча бул материалды прокуратура органдарына берүүнү чечтик. Себеби дегенде бул жерде сөз түрдө кээ бир жетекчилердин ошол өзүнүн ишине баягы ишин аткарбагандыгынын натыйжасы болуп жатат да. Өлкө аймагында өзгөчө кырдаалдардын 80% түштүк аймакта, анын ичинде Ош облусунда катталат. Азыр мен Өзгөн районундагы Кыймыл айылында турам. Бул жер өзүңүздөр көрүп тургандай Жазы дарыясы. Бул жерде катуу жаан жаган убакта эки дарыя кошуп агат экен. Ал эми бул жерде катуу жаан жагандан соң суунун көлөмү өтө көбөйүп, мына бул Кыймыл деп аталган айылды басып калууга толук коркунуч бар. Өзгөндөгү Кыймыл айылынын тургундарын тилеген эле дамбанын курулуш иштери толугу менен бүткөрүлсө дейт. Анткени күн күркүрөп жаан жай баштаганда эле айылдыктар керектүү буюмдарын жыйнап даярдана калышат экен. Ошо 96-жылы мынау дамбаны курган
Ошонун закрытый менен айылдын этегине чейин курган эмес да ошол. Мына 1 километрден сал ашыгыраак курган жерге. Закрытый курбады. Бак култарында жаңжал этпейт. Күнүнө мына быйыл 3-4 жылдан бери су келбеген, мына келип жеп элдердин кайгайы. Бизге мындай кайгырабыз, бала чакалы балдарга чек, мектеп бар жообуз бар. Ушул сууга дагы китие дамбал дагы улап койсо бир жок дегенде бизге элдер саат тынчыраак жашоону көрүп атабыз. Кыргызстанда кандай проблемалар болуп атканын. Бизге ушу проблеманын эч беланын кереги жок бизге. Мына курбан ушу дам менен куруп берсе элдерге кичине болсо жеңилдик болот эле. Элдердин тынымсыз кайрылуулары менен Өзгөн райондук өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бөлүмү тарабынан Жазы каналына 3 КАМАЗ таш төгүлүп, аз да болсо айылды сел каптоо коркунучун жоюу максаты көздөлдү. Табигый өзгөчө кырдаалдар бизде көп. Өзгөн районунда. Атап айтсак, бул жагынан Кара Дарыя бар. Бул жагынан Жазы. Тиги үчүгүш жагынан неме? Заргер. Бүт ушул 3 дарыя бар. Буга основной канча алыстыктардан суу келет, мына күн ысып кетти, жамгыр болуп атат. Ошонун негизинде суунун деңгээлдери көтөрүлүп кетти. Ал эми жаан-чачындуу аба ырайы көпкө чейин сакталат деген божомолдорду гидрометеорологиялык борбору кабарлайт. Май месяце мы среднемесячная температура. Биздин божомол боюнча Ош шаарынын аймагында май айында жаан-чачындын көп болуусу күтүлөт. Өзүңүздөр билгендей, апрель айында жаан-чачындуу келип, сел жүрүү коркунучу жаралды. Ал эми андан ары аба ырайынын температурасы нормада болуусу күтүлөт. Кратковременный, как ливневый характер. Андыктан сел коркунучун алдын алуу иштерин жүргүзүү зарыл. Бирок учурда сел коркунучунан коргонуу максатында кандай иш жүрүүдө жана сел өтүүчү жайларга мыйзамсыз салынган үйлөр качан жылдырылат деген суроо менен жергиликтүү бийликке кайрылып, бирок жооп ала албадык. Мындан улам суроо жаралат. Синоптиктердин божомолу туура чыгып, сел жүрүү коркунучу жарала турган болсо дагы миллиондогон чыгым кимге пайда, кимге зыян болот. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча быйыл Ош облусунун аймагында сел ташкыны былтыркы жылга салыштырмалуу көп катталууда. Учурда табигый кырсыктан жабыркаган 19 объектте оңдоп түзөө иштери жүрүүдө. Адистер ошол эле учурда сел ташкынын келип чыгуусуна жергиликтүү тургундар өздөрү да күнөөлүү дешет. Анткени өз учурунда арыктарын тазалабай, кооптуу жагдайдын жаралышына шарт түзүп коюшат.